Эгер убактылуу жумушуңуз жок болуп, үй бүлөлүк киреше балдарыңыздын керектөлөрүнө жетпей жатса, анда мамлекет тарабынан ар бир балаңызга 1200 сомдон 16 жашка чейин жөлөк пул алсаңыз болот. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 200 миңден ашык бала үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алып келет. Ажаркынын 5 баласы бар. Жолдошу Москвага иштеп кеткенден бери дайынсыз. Ажаркын бирде жумуш тапса, бирде жумушу жок. Ал тиешелүү документтерди топтоп, 5 баласына айына 6000 сом жөлөк пул алат. Үй бүлөнүн жан башына бөлгөндө жыйынтык киреше 1000 сомдон ашпаган шартта, ашпаса ошол үй бүлөлөргө берилет. Эгер ишке жарамдуу үй бүлөнүн бир же бир нече мүчөсү иштебесе, жөлөк пул алуудан мурун жумушу жок деп каттоодо турушу керек. Бирок иш жүзүндө белгилүү бир жерде убактылуу жашай тургандыгы тууралуу маалыматтын кереги жок. Эгер жумушуңуз жок болсо, жөн гана жумушсуздук боюнча каттоого турсаңыз болот. Жөлөк пул негизи 1 жыл мөөнөткө чектелет. Эгерде ошол 1 жыл чектеген ичинде үй бүлө жыйынтык кирешесин, өзүнүн кирешесин жакырчылыктын чегинен чыга алган болсо, 1 жылдан кийин кайра чектелбейт да. Аз камсыз үй бүлөлөр, жөлөк пул алган үй бүлөлөргө ошо кышкы от жагуу мезгилине жана 700 киловаттан ашпаганга чейин 50 тыйындан жеңилдиктер берилет. Көмүр, отунга муктаж болгон болсо, ошо жашаган жери боюнча, каттоосу боюнча жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына кайрылса болот. Кредити барларды көбүнчө ошо кредит төлөнөт экен, ошо кредит төлөгөнгө кирешеси бар деп биз көп учурда ошол үй бүлөгө орусча айтканда отказ бергенге муктаж болуп атабыз да. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алуу үчүн кандай документтер керек болот? Бул учурда кайрылуучунун паспорту, балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү керек болот. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын так билип, аны колдонуп жана өзүңүздүн укугуңузду коргогонду унутпаңыз. Нуркыз Караева, Данияр Амантуров, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.